Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасындагы Дүйшөн агайдын кызы Бардыгүл апанын үйүнө келип калдык. Мындай көп сүйлөгөн киши болчу. Биздер келетчи эмес, суус болчу. Жакшынакай болуп көрүнүп. Ошондой. Эмне үчүн мисалы жашырчу элеңиздер, Дүйшөндүн кызымын же Дүйшөндүн уулумун деп? Чана жазып, балдарды чана менен апарчубуз дейт. Бирок мектептен жазганбыз дейт чананы. Жана кинодогудой эле кыштын күнү сууга жылаган эле куптары менен өтүчү экен да андай. Тиги бочканын ичине түшөсүңбү күн жылуу. Бир тажрыйба көрсөтөбүз депчи. Түшкөндө канча челек сыртка төгүлдү. Орунтайдын көлөмү 3 челек суунун көлөмүнө барабар деп. Кийин аны биз 3 челек деп айтып жүрдүк. Менден улуу кайнагам биз 9 жыл бирге турдук ушул үйдө. Кийинки селодо тамы бүтүп калса деле кетпей жүрдү го. Баягы институт бүттү. Анан карадалык деп айтабы дегенде ойго келди. Салам достор, урматтуу Сокол медианын каталуучулары, баарыбызга белгилүү болгондой эле Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасындагы Дүйшөн агайдын кызы Бардыгүл апа Талас облусунун Манас районундагы Кеңеш айылында 40 жыл мугалим болуп эмгектенген. Дал ошол айылга азыр биз конок катары Бардыгүл апанын үйүнө келип калдык. Саламатсызбы апа, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Сизге атайын конок болуп келдик Бишкектен бери. Май кураланда, гүлдөрүңүз сонунбу? Таласта Кеңеш айылында өзүңүз 40 жыл мугалим болуп эмгектенип турсуз. Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча жашка чыгып калдыңыз? Азыр 71-ге карадым. Бул айылда иштеген жокмун мен. Буга чейинки Кызыл Жылдыз айылы деп турат го. Ушул жерден барып келип иштедим да. 71-жылы мектепти бүткөм, анан кийин Арабаевага тапшырып, аерден физика математика факультетин аяктап, ошондон кийин Кызыл Жылдыз мектебине келип, ошол жерде иштедим. 20 жыл директор болуп кызмат өтүп турсуз, 20 жыл математик мугалими болдум, 5 жыл завуч болдум, 15 жыл директор болдум. Анан 20 деп оңоюраак айтып коюп атам да. Азыркы учурда неберелериңиз менен үйдө ардактуу эс алууда турбайсызбы? Ооба, азыр ошо пенсияга чыккандан кийин неберелерди багып, келин бала иштеп кетти, анан неберелерди багып, үйдөгү баланын 7 баласы бар, келиним Батыр эне. Өзүңүз канча баланын эне сактадыңыз? 5 балалуубуз, 3 кыз, 2 уул. Бардыгүл апа, бардык эле биринчи мугалим Дүйшөндүн сиз кызы болгондуктан сиздин бала чагыңыз кызык болсо керек. Ошо бала чагыңызды эске салып айтып берсеңиз, кандай өттү эле? Ошол жылдарга айтып барсак. Биз бир кыз, бир балабыз. Эми бала чагыбыз кандай өттү дегенде, мен бир кыз, бир бала болуп, эрке болуп чоңойгон жокпуз. Атам 1911-жылы туулган. Анан 1924-жылы мектепте, ошол кезде эми мугалим кыла албайт го, бирок ошо жардамчы кылып тың окугандан кийин мындай карликовый класс деп айтып атчы. Бир жагында 3-класс, бир жагында 4-класс отурчу дейт. Агай 3-класска түшүндүргөндөн кийин алардын тапшырмаларын колун кармап жаздырып, кайталатып, жардам берип турчум дейт. Ошентип 4 жыл мектепте жүрдүм. Анан мугалимдик кесип жагып калып, кийин Олията, Жамбылга барып окуп, анан Орус Тузем мектебинен окуп, анан 34-жылдан 38-жылга чейин мугалимдер институтун аяктап, анан акта мугалим болуп, анан иштеп баштадым дейт да. 4 жылында эле агайлар менен ээрчип барып келип жүрдүм дейт. Ошондон кийин анан мугалим болуп иштеп баштаптыр. Биз ошо үйдө бир кыз, бир балабыз. Атам 25-26 жашында үйлөнгөн экен. Анан ошо биринчи никеси менен 6 жыл жашаптыр. Анан кийин согушка кеткен. Согуштан жарадар болуп келгенден кийин 43-жылы немеге кайрадан айылга мектепке баягы айылдагылардан суккар келип, кара каз келип, ошондон уламбы биринчи апабыз башка турмушка чыгып кеттик да. Анан ошондон кийин атам үйлөнбөй жүрүп, кийин 46-жылы согуш аяктап, баары тынч болгондон кийин 46-жылы үйлөнүптүр. 46-жылы биздин апабызга үйлөнүп, анан дагы 1-2 жыл бала болбой жүрүшүп, 48-жылы агам төрөлүптүр. Агамдан кийин 6 жылдан кийин мен кызды ошо бир кыз, бир балабыз. Бир кыз, бир балабыз. Атам биздер келетчи эмес, суус болчу. Мындай көп сүйлөгөн,
киши болчу. Мектепке барганда окуучулар катары эле агай катары сезчүбүз да. Атаңыздын мүнөзүн айтып өттүңүз. Деги эле баягы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында атаңыздын толук образы түшүрүлдү беле? Мисалы согушка барып келгендерин дагы айтып өттүңүз. Атам неме бизге мындай кылып түшүндүрчү да, ошо дап деле сурай алчу эмеспиз. Мындай менде мурдада мугалимдер иштеген, алгач мен тиги орто чендеги эле баягы билим берүүдөгү эмгегим көбүрөөк, баягы 48 жыл иштегеним болбосо деп ар бир жакта өзүнүн биринчи мугалимдери бар. Анан Чыңгыз Айтматов ошо биздин мектепке иштеп калган дейт. 1,5 айча эле иштеди дейт. Орус тилинен сабак берип. Сабак жок, орус тилчи жок деп чакырып. Анан ошондо мугалимдин төшөгү кыйын экен деп бизге деле айткан эмес дейт. Анан ошо атасынын аттары дал келип калып атат да. Атам ошо Таштанбек деген атабыздын үйүндө жүрчү экен. Бирок башка чыгармаларында деле жана Танабай, Кабылбек дегендер биздин айылдагы кишилердин аттары берден деле Жидеден Толгонай деп берип атпайбы? Анан бизге мындай даңаза кылчу эмес. Бул жалпы кыргыздын мугалимдери жөнүндө жазган. Аны атты ошо алып да бирөөдүн өндө эле койчу. Ошондой. Эмне үчүн мисалы жашырчу элеңиздер? Дүйшөндүн кызымын же Дүйшөндүн уулумун деп кичинекей өзүбүздү айтчу деле эмеспиз деп бир интервьюларыңызда айткан экенсиз. Атам бизге мурдада келип жанагындай ленталуу магнитофонго жазып, газеталарга чыгатчы. Атам тыюу салчу да бизге. Айтпагыла мындай деп, мен жалгыз мугалим эмесмин депчи. Бул сиздин да мугалим катары кесибиңизди тандооңузга атаңыз себепкер болгон экен. Баягы мугалимдик кесип бардыгынан таза аруу кесип деп сизге жол көрсөткөн адам экен, Ошо атам өзү ээрчитип барып, документтерин тапшыртып, анан кеткен да. Башыңыздан өткөн баягы мугалимдик кесип 40 жыл эмгектениптирсиз. Ошол учурда бир эсиңизде калган атаңыз менен байланыштуу окуяларды айтып берсеңиз. Мен биринчи курста окуп атканда атам каза болду да. Анан баягы мектепте атамдын эмесине сабагына эмеге түштөн кийин кээде 1-2 жолу атам көбүнчө балдарды алып калчу да. Алып калганда балдар неме кылчу эмес дейт да, капаланчу эмес, ыйлачу эмес, тескерисинче сүйүнчү дейт да. Апам тамак апарчу экен да, тамак болгондо эмне жарма, нан дейт да. Аны балдар менен чогуучу, анан тиги балдар ошо сабакты өздөштүрсүн деп өздөштүргөндөн кийин көңүлүбүз тынчып, анан кийин үйүнө жиберчүбүз да атпайбы. Ошол жерде бир союздун депутаты болгон Ажар апа деген бар, атаман 15 жаш кичүү. Ошол айтып калчу, мен балам алып калганда мен кайра сүйүнчүмүн дейт да. Үйдөн келип даярдатпай, тиги тууганды болуп кетчи. Дүйшөн акем тигил жактан мектептен даярдап жиберет депчи. Анан ошондой бир немени айткан, тиги апам биздин коңшубуз мындай жакшы жашаган киши болчу дейт. Аялы жылтырак кийинип, бай кишилер болчу дейт да. Анан балдар кеткенден кийин айтты дейт. Балдар тамак ичип, сабактарын кайталап, баарын билгенден кийин үйүнө жиберсем агай жакшы калыңыз дегенде балдарды көрүп, сен да аябай сүйүндүң деп апам айтыптыр да. Ошондо айтат, биз балалуу боло элек болчубуз дейт да. Ошондо апам айтат да, ошо балдарга болгон мээримби иши. Ошодон ал 48 жылдан кийин балалуу болушуптур. Ошондо атам айтты дейт неме деп. Тиги балдарды көрүп сүйүнүп, сен жана жаныбызда жакшы кийинген тигил аялдан да мындай жакшынакай болуп көрүнүң. Апам ошондо айтып жүрчү да, неме деп. Эл катары кийинбей, жылтырак кийинбей, ошону сезип, неме кылып атканы мени мындай турмушка чыйыр алыпты, аябай депчи. Көрсө баягы ичинен өкүнүп жүргөн экен да. Мисалы чыгармада Дүйшөн агай мектеп салып ошол жерде окуучуларды окутуп атканда айыл эли каршылык көргөзөт эмеспи? Анан ошол Таласта дагы сиздин атаңыз каршылык көргөзгөндөр болуптурбу? Ал неме деди? Ал
мен башыман өткөн эмес дейт, андай кылып мектеп салып, андай неме кылган дейт. Ал көркөмдөлгөн болуш керек. Мүмкүн мурда болгон чыгар дейт, андай. Раз суу кечип өткөндөрүбүз бар дейт. Анан кийин жана мектеп азыр орду барбы жокпу билбейм, ылдый өз үстүн шекердин ар жанында Арчогул деген айылда да кийин бир мектеп болгон. Ошол жака бирок биз чана жазып, балдарды чана менен апарып дейт, бирок мектептен жасаганбыз дейт чананы. Азыр коңшуларыбыз да айтып жүрөт, ошо агайдан биз устачылыкты үйрөндүк дешипчи. Себеби кичике неме 1-2 класстарды чанага салып алыс да. Алып барчыбыз депчи. Жана кинодогудой эле кыштын күнү сууга жылаган эле куттар менен өтүшүп жүргөндө андай. Ошондой бир аз болгон дейт, андай көп деле. Жана баары көркөмдөлгөн дейт, ал мүмкүн башка мугалимдердин башынан өткөн чыгар дейт, андай. Бардагүл апа, сиздин атыңызды Бардагүл деп коюшуптур. Байкеңиздин атын ким деп коюшкан? Мисалы Дүйшөн агай биринчи баласынын атын өзгөчө кылып тандап койсо керек. Ошону сурасак ат деле оюма келбептир, мындай деле өзгөчө мааниси жок деп ушинтип айтты да бизгечи. Анан Барпугул деп ошол жазган киши ушинтип койду дейт. Анан экинчи жолу мен төрөлгөндө мен атымды өткөндө анда да ошентти дейт. Өзгөртүппү? Жок, тиги балаңдын аты ким деп Барпугул десе анда Бардагүл болсун деп койду дейт. Тиги ошо көлүк жазган киши коюптур экөөнү эле. Атаңыз биринөөс адам болчу деп атпайсызбы? Мектепке барганда баягы агай катары калып алчубуз деп. Бирок сиздерге болгон мээримин сөз менен көргөзбөсө дагы баягы сизче ойлойсуңуз? Ушуну мен кез-кезде ойлоном да, менде да бар да атам мүнөзүчү. Балдарымды, бирок неберелериме башкачамын. Балдарымды бир кучактап, өпчүтап, андай мүнөз менде болгон жок. Ичимен аябай жакшы көрөм, бирок мына сыртыман эзилип, анда өпчүтап андайым жок. Атамда ошондой болчу. Өзүмө жакпайт ошо мүнөзүм. Атамдын ошо мүнөздөрү мага өткөн депчи. Ошондой. Сиздерди педагогдордун үй бүлөсү деп Кыргызстан Булуң бурчунан тааныган адамдар көп. Анан атаңыз педагог, мугалим болду. Сиз дагы мугалим катары кызмат өтөдүңүз мекенге. Неберелериңизден, балдарыңыздардан дагы мугалимдик кесиптер калгандар барбы? Меники биздики 3 кыз, анан кийин 2 эркек да, кыздар улуу. 3 кызыбыз мугалим. Балдардын бирөө Токой чарба боюнча агроном, бирөөсү милиционер. Бардагүл апа, мисалы сиз кесип тандап атканда сизге жолдо атаңыз көргөзгөндө, бирок ошол кесип тандаар алдында же болбосо кичинекей кезиңизде башка кыялдарыңыз бар беле? Мисалы башка кесипти аркаласам, космонавт болсом деген сыяктуу. Мен ошо неме медсестра, врач болсом деп ойлочумун да, биздин жанаша, биздин окуган неме айылдагы орустар көп болчу. Анан кийин неме ооруканада орустар иштечи. Мындай көрүп алып, суктанчыбыз да, врач, акушерка. Бир эжекебиз эгиз-төрөп, алда орус тилден берген орус эжеке болчу. Ошого барып, ошо врачтарды көрүп, аябай суктанып берчү. Ошо врач болгум келчү да, врач болгум келчү, бирок аны деле азыр деле жакшы көрөм. Биз параллельно неме окутту бизди. Медсестра деген көйлөгүбүз бар. Неберелериме өзүм ийне саям, өзүм сая берем. Кичине дары-барын наркотикасын билеп. Сиздин келип кабарыңызды алып турган менин кесиптештерим бир айтып калды эле. Бардагүл апанын жолдошу экөөнүн мамилеси аябай сонун экен. Бири-бирин сыйлап, азыркы учурга чейин ортосунда сый узабаптыр. Анан сизди баягы көп конкурстарга, башка нерселерге жолдошуңуз колдоп турчу экен деп. Ошо жолдошуңуз тууралуу айтып берсеңиз, канча жашыңызда турмушка чыккансыз? Мен тиги мектепке 1 жаш эрте окуп калыптырмын да, 21-де турмушка чыктым. Буга 21 сентябрда, 21-ге толдум, ноябрда. Буга турмушка чыктым. Булар кайненем немеде иштеп, тамекиде иштечү экен. Анан айтты да, келиндерим кызматчы болсо экен деп тилечи элем, Кудай тилегиңди берди деп. Анан улуу асыным неме экспедитор болуп иштеп жүрдү. Экинчи асыным немеде иштеди. Бухгалтер, кассир болуп иштеди. Тилегин берди деп эле жүрчү. Анан мен институт бүткөндө бизди Москвага жиберген стажировкага 1 жылга деп. Анан кийин да Альчиев Асанкул агайдан чакыруу келип атты, мындай шанс болбойт, келгиле деп. Булар бар деди. Мен өзүмө болуп калды. Бардым келген жок. Анан ошо мектептерде конкурс болгондо таласта кароо сынак болсо мугалимдерди алып барган учурларда булар кечип келсең,
эрте туруп такси жалдап мугалимдерди алып кеткен учурларда эчтекедечи эмес, колдоп турушчу, туура түшүнүшчү да. Өзгөчө кайненем неме кылчу, келиндерим кетмен чаппаса экен деп тилечү элем депчи. Себеби үйдө абысыным менден улуу кайнагам, биз 9 жыл бирге турдук ушул үйдө. Ушунун ордунда там бар болчу. Бузуп ушунун ордуна эле кайта салды. 9 жыл бирге турдук. Алардын кийинки селодо тамы бүтүп калса деле кетпей жүрдү го. Анын жолдошуңуз менен кантип таанышкансыздар? Же бир айылдан болгондуктан ата энеңиздер сөйлөшүп эле башкачыңыздар? Бир айыл эмес. Неме? Мен тияктан шекер. Анан кийин неме агам институт бүтүп келип Чолпонбайда иштеди, ветврач. Анан аларды баягы Союз кезинде бөлө берет го, анан Кызыл Жылдызга бөлдү ветврач кылып. Ал убакта алар ошо бир баласы бар. Анан агаң тоого кетет, жеңең үйдө жалгыз калат деп мен айылга бөлүнгөм. Анан биякка суранып, Мейлбек агай, Кировдун Заврайоносу агай макул болду. Ал убакта направление менен жиберчи да, барган ошо мектепке иштеш керек. Анан биякка макул болушту, түшүндүрүп айтышты эле. Анан ошо агамдын үйүнө кийинки селого Жылдызга иштеп, ошо Жылдыз мектебинде иштеп калдым да. Анан ошол жерден кайненем дагы бир улуу аз 84-кө келип калды, бир абысындарыбыз, мен жеңем менен барып таанышып үйгө. Анан буну алып барышыптыр да, дурус эле жердин бүлөсү окшойт, ушундай деп. Ошентип бир 3 ай таанышканда кайсы шаардагыдай дейсиңби? Мектепке келишет. Жөн эле бир наркы өркөн сүйлөшүп турабыз, ошо менен ноябрда турмушка чыктым. Алып качты. Ошондой кыргызчылык. Өзүңүздүн көңүлүңүз менен келдиңизби же алып качып кеткенден кийин макулдап койдуңузбу? Билдим. Жеңемдер да сураштырды. Анан ал убакта баягы институт бүттү, анан карадалык деп айтабы дегенде ойго кетти. Ошол кыздын коркуп эле ойго кетти. Анан чекилип деле жактары жок окшойт. Отуруп калдык. Андан кийин 5 баланын ата энеси болуп турсуздар, Жолдошуңуздун мүнөзү Дүйшөн агайга бир аз окшоп кетчү беле? Мисалы, кыз атасын көрүп жолдошун тандай туруп атпак. Же окшош деле мүнөзү жок беле? Жок го дейм, бул ачык. Көп сүйлөйт. Атам тескерисинче түн киши болчу. Көп сүйлөгөн. Азыркы мисалы мугалимдик кесипти аркалап аткан жаштарга кандай кеңеш бере алат элеңиз? Мисалы, сиздердин учуруңуздардай азыркы кыйынчылык жок да, мисалы мугалимдергечи көптөгөн жеңилдиктер жаралып калды. Эгер ошо мугалимдик кесипти каалап кирсе, азыр бардык шарт бар го. Бирок эми мектепти жакшы бүткөн окуучулар мугалимдикке барса деп ойлойм да. Же ошо өзү тандаган спец, мисалы тарыхчы болсо тарыхты жакшы билген, анын өз предметин билбей туруп мугалимдикке барган болбойт деле го. Азыр мугалим, врачтарды мен абдан жакшы окуган балдар барса деп ойлойм да. Мамлекеттик тестирлөөдөн өтпөй алган же болбосо аз балл алып калган окуучулар такыр болбой калса мугалимдик кесип барда ошого тапшырып коём деген сыяктуу көз карашты болушат го. Ошондой болушат. Аларга оюңуз кандай мисалы? Аларга ошо терс эле карайм. Азыр деле мектептерде ошо кайсы предметтен сабак жок болуп калса, айылда бошторду завучуна тапшыртып алып атпайбы? Туура эмес эле ошол. Себеби балдарга терең билим бере албайт да. Өзү билбей турса, анан балдарга каяктан билим берет. Мурдагы агайлар мага абдан билимдүүдөй сезилчү. Мына түшүндүрүп атканда, мына күн тийип турганда түкүртөрү чачырап, мына ушундай берилип, тердеп түшүндүрчү эле. Эшиктин алдында баягы бизде арыктагы суу киргилденип кетет жамгыр жааганда, анан жана казылган кудуктан чоң бочкага суу алып койчу, полдорду жууганга күн ысыкта жылып калган экен да. Биз менен окуган Орунтай деген бала бар болчу. Чоң, ачык көңүл. Анан атам ошого неме кылды да. Тиги бочканын ичине түшөсүңбү күн жылуу, бир тажрыйба көрсөтөбүз депчи. Ал бала жакшы болду, чак көңүл. Күн неме аны түштү, анан суу төгүлдү сыртка. Анан кийин кайрадан балдарга суу алып келип куйдурду.
3 жака суу куйдурду, тигил бала кийинди. Анан бизге түшүндүрүп атпайбы. Тиги Орунтай болчу. Орунтай түшкөндө канча челек сыртка төгүлдү. 3 челек дедик да, кайра 3 челек куюп толтурду да. Орунтайдын көлөмү 3 челек суунун көлөмүнө барабар деп. Кийин аны биз 3 челек деп айтып жүрдүк. Көрсө баягы Архимеддин закону ушундай экен да. Кандай көлөмдөгү суу неме матырылса ошончо өзүнүн көлөмүнчө суу сыртка бөлүп чыгарат деген. Физик агайыбыз ошону кайра бизге айтып, мээбизге куйду го. Дүйшөн агай ушинтип менин ордума өткөндү ушинтип силерге түшүндүргөн деп. Ошо. Бардагүл апа, биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, азыр жакшы турмуш, бакубатчылыкта жашап атабыз. Жаштарыбыз өзүбүзүн эл арасынан төбөсү көрүнгөн инсандардан болсун. Техниканын өнүккөн заманы пайдалана билишсин. Ошол бериле турган батам ошо бакытка бөлөнсүн. Батадан көгөрсүн, карларды сыйласын. Элибизди, жерибизди ушундай бейиштин төрүндөгүдөй Кыргызстанда жашап атабыз, барктасын. Рахмат сизге Бардагүл апа, бүгүнкү берген маегиңизге. Достор, бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун 1-мугалим чыгармасындагы Дүйшөн агайдын кызы Бардагүл апа менен маек курдук. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Бардагүл апа, сиз ар дайым ден соолукта болуңуз. Рахмат, ишиңерге ийгилик каалайм.